Ансар Груп кооперативинин иши боюнча бүгүн өкүм чыгаары да күтүлүүдө. Ушунча эл карапайым эл силерге эмне оюнчук болуп калдыбы бул? Келип кайра сотту калагандай жылдыра бергенге. Айыпкерлер бар да келбептир. Бизге кабарланбаптыр. Жогорку соттун төрагасына киребиз, арызданабыз деп жатышат. Анткени Биз бул жогорку сотко чейин ойноп келаткан жерибиз жок бул жерде азыр биз. сиз каяктан келдиңиз? Биз Ош шаарынан келип атабыз. 4 жыл дегенде Верховный сотко алып келдик биз. Бизди деле уга турган, бизди деле карай турган эл барбы? Мен кайрылым сот залынан баардык мошенниктер камалып, тиги блогерлер бар го, чыгарып берген блогерлер. Алар деле мыйзамдуу түрдө жазасын алсын. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз жогорку сотко келдик. Бул жерде бүгүн биз буга чейин чагылдырып келген Ансар Груп кооперативинин иши боюнча иш каралат. Бүгүн өкүм чыгаары да күтүлүүдө. Өткөндө ошондой болуп токтолгон. Анда бүгүн көрөлү, ошо кооперативдин жетекчилерине кандай өкүм чыгат, жабырлануучулардын буга чейин арыз муңдары канааттандырылабы, өтүнүчтөрү канааттандырылабы, анда бүгүн кирип көрөлү. Ошону алдында биздерге алар жетсе убара болбойт элек деген ойду айтып атам. Күтүүсүздөн ошондой кечирим сурайбыз. Ошол эле. Алдын ала болгондо убара болбойт деп. Кайсы мүмкүн? Биздин убактыбыз кеткенде жүрөбүз. Кечирим сурайбыз. Мен жаш балам таштап келгенде эч ким эмектен келген. Мына ушул погодада зоргодан келбейт. Чындыгында тура Сиз түшүнөсүз. тиги эмеге келдиңизби? Келген мен дагы айтып сөзүм бар. Жок. Сөздөрдү айттыңар беле? Кошумча айта турган сөз болсо, үчүнчү судья жок болсо эмне кылабыз? Жок, ошону айтып койсо болмок. Мен анан жоопкерлер болбойт. Буларга айткандарын бизге айтылбайт. Эмнеге келбейт? Айыпкерлер эмне койду Мен билген? алар билет дагы келбейт. 15 нени 16 дейбиз. Айыпкерлердин укугу жок. Кайсы мүмкүн? 15 нени жолун алсына, убактына кандай? 15 жолун алсына. Каласаңыздар процесс өткөзөсүздөр, каласаңыздар өткөзбөйсүздөр. Капутта силерге дагы жок. Эсөктө жабылган айтылбайт. Айыпкерлерге айтылган. Биздер 2 километрде жүрөбүз. Биз Сиз чакчаңдайсыңар эмес. Биз ойлогонбуздан бекерчилигибизден келбейбиз. Жаш болобуз, таштап келип атабыз. 1000 километрден келип атабыз. Ушундай погодада. Ким сага бекер? Ким? Балдарыбызды таштап келип атабыз. кызым. Бул бир. Экинчиден силер бизди азыр айыптап атасыңар. Эмне үчүн тигилер келген жок, биз келдик. Биз кайдан билебиз алар келбеген? Эгерде биз аларга эскертсек, силерге дагы эскертмек. Силерге дагы эскертмек. Обязательно. Биз ойлойсуңар го, биз деген антайлар аларга айтып бар, силерге айтпады. Алар эмне себептен келгенин биз билбейбиз. Эч кимге айтылган эмес. Өткөндө ушкан жерде чыгат. Ошон үчүн бүгүнкү биздин 3-чү судьябыз деген командировкага кетти. Чет өлкөгө. Анан деген биз 2 судья болуп каралат. Бүгүнкү соттук процесс жогорку сотто каралып атты эле ошону. Биринчи баяндамачы жумуш сапары менен командировкага чет өлкөгө кеткенге байланыштуу деп үзгүлтүккө учурап калды. Бул жерден дагы жылдырышты. Антиен менен антейин десек, айыпкерлер бар да келбептир. Бизге кабарланбаптыр. Аны дагы койдук сотко суроо ушундай. Эмне себептен бизге кабарлабадыңар? Мен Баткен шаарынан келип атам. Ошол областынан Желектен келгендер бар. Убара болбойт элек. Ошентип жылдырсаңар болот эле десек. Десек ушундай болуп калды, ушундай болуп калды, күтүсүздөн деп атат. Антейин десек, айыпкерлер бар да келген эмес Ош шаарынан. Бир алке өздөрүнчө сүйлөшүп алат деген эле бүдөм ой калтырып атат да бизде. Мен жеке оюм бул. Бүгүн айыпкерлерден кимиси бирөөгө адвокаты келди, бир адвокат. Бир гана адвокат Адигинеев келди, калган айыпкерлер келген жок. көрүнгөн
менен. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул жакта жабырлануучулар жогорку соттун төрагасына киребиз, арызданабыз деп жатышат. Анткени сот отурумуна бүгүн атайын алыстан ушундай карда күн жааганга карабай Оштон, Баткенден келдик эле, бирок минтип сот процессин жылдырып койду. Эгер андай болсо, бизге бир күн алдын айтып койсо, биз убар болуп келбейт элек деп нааразычылыгын билдирип, азыр жогорку соттун төрагасына Медербек Сатиевке киребиз деп аракет кылышууда. Биз кабинетине киребиз. Ана ачып бергиле бизге кабинетин ошо. Биз киришибиз керек, потому что биз силерге оюнчук эмеспиз. Биз алыстан келип атсак силерге ушундай погодада биз эмне силерге игрушкабызбы? Келип кайра сотту калагандай жылдыра бергенге. Биздин деле арзумубузду ким угат анда жогорку сот укпаса? Ушунча эл карапайым эл силерге эмне оюнчук болуп калдыбы бул жерде? Же өзүндө отуруп алса кабинетинде. Бул жакка келдиңизби? Кабыл алуу бөлүмүнө эмне деп атышат? Кабыл алуу бөлүмүндө жок деп атышат. Командировкада да. Өткөндө келгенибизде дагы, өткөнкү учурунда да келгенибизде ham жок, командировкада да болгон. Анан биз вечно келгенибизде эле командировкада боло беребиз. Биз бул жогорку сотко чейин ойноп келип аткан жерибиз жок бул жерде азыр биз. Сиз каяктан келдиңиз? Биз Ош шаарынан келип атабыз. Мындай погодада биз азыр бачкабызды таштап келип атабыз да. Атайын процесске катышыш үчүн келип атабыз. Азыр соттук процесске булар айыпталуучулар билгендей келген эмес. Айыпталуучунун бири дагы бул жерде жок. Бул жерде жабырлануучулар келип атат. Кандай түшүнсө болот буну? Неге ушу бизге карапайым элди неге карабайт? Неге ар дайым ушундай чуркатат? Бул жерде жыргаганыбыздан келбейбиз биз. Бизге чакырып бериңиздер, биз хотя бы арзумубузду айтайлы. Бул жерде мына оорукчан эже бар, например, ушулардын айынан оорукчан болуп калды, инвалидность болуп калды уже. Бул жерде арабызда өтүп кеткен кишилер бар бул жердечи. Неге мындай кайдыгерлик мамиле болуш керек? Мындай жаныңар күйөт да өзүңөр деле бизди ордусга койгула да. Сиздер бүгүн өкүм чыгат деп күтүп келдиңиздер. Акыркы өкүм чыгат деп күтүп келдик. Жымыңдап турат, бардык ишти былыты уш жактан кылып алып, жымыңдап турат бул жерде азыр. Бизди издевать этип, ушу именно мошенник ушу. Допиде турган күнү келет мунун дагы. Алыскы жолдон мен арам келдим бүгүн. Чуть авария болуп кетейин деп келдим мен жолдончу. Жок, бизге ошо Медербек Сатиев өзү хотя бы бизге көңүл буруп, көзөмөлдөп карап койсун. Неге ошол жерде отурат онда? Силерге ошогондор канча республика? Зур эжеден Ошко сотко барам деп приступ алып операция болуп, азыр 3-чү жолу операция болуп атат жүрөгүнөн. Ошо сот отурумуна катышам деп. Жетип барабыз, токтоп калат сот. Ушундай эле процесс жылып 4 жыл болду азыр. 4 жыл дегенде Верховный сотко алып келдик биз. Бизди деле уга турган, бизди деле карай турган эл барбы? Урматтуу көрөрмандар, ушинтип бүгүнкү процесстен чыктык. Ушул соттун жылып калганы жабырлануучуларды нааразы кылды. Эгер соттук коллегиянын бир мүчөсү кетип калган болсо, кече эле бизге эмнеге айтып койбойт деп ошого нааразы болуп атышат. Анан арыз муун айтайын деп жогорку соттун төрагасы Медербек Сатиевке кирейин десе, ал дагы командировкада экен. Анан ошо видео кайрылуу жасашты. Ушуну дагы көрүп, ушул аркылуу соц тармак аркылуу көрүп бизден бир чара көрөгү, бир чечим кабыл алсын дегендей. Биздин ишибизге бир аз соттордун аракеттерине көңүл буруп койсун деген таризде видео кайрылуу кылышты. Анан эми басма сөз кызматынан дагы жогорку соттун кызматкерлери келип, бул кайрылууларын жогорку сот төрагасына жеткирерин билдиришти. Сүйлөшүп алуу деген бүдөмгөй болуп атат бул жерде. Бир эле мен жалгыз ой эмес, бардыгында ушул маселе. Судьялардын өзүнө да айттык биз. Ошону кечетен бир сутка мурун телефон бар азыр 21 кылымдабыз. Убара болбой тургула, соттук отурум кийинкиге жылды, бир күнгө же белгисиз күнгө жылды десе убара болбойт элекпиз. Аба ырайынын шартында каталдыгына карабастан мен кече Баткенден чыккам, бүгүн эртемен Ош шаарынан учуп келдим да. Атайы келсек бүгүн да үзгүлтүккө учурап калды. Жалпы жабырлануучунун ушу азыр немесе даттанган ушул эле. Эртерээк кабар берип койсо. Эмне себептен анда айыпкерлер келбей коет? Ошо бүдөмүк болуп атат да бул жерде кайчы пикир жараткан нерсеси. Алар келгенде дагы бул жагы ушу баягы Алар себебин айтты, эмне үчүн келбеген? Себебин айткан жок, бир эл адвокаты келди, айткан жок. Айыпкерлер келбей атат, жабырлануучулар. Айыпкерлер келбеди. Келип атабыз. Айыпкерлерге Кабар жеткенде неме кылып койду, бой калтырып койду. 78 томдон турган кылмыш жазык иши бул. Бир 2-3 жылдан бери сотто отурумда бардыгы жүрө беришип чарчап калышкан да. Акыркы ушу адилеттүү калыс чечимди издеп жогорку сотко келип атышат да. Көпчүлүк бул жерге ушу иш чечилип калсын деп. Төрагалык кылуучулар составдагылар айтып атат, силер көрсөтмө бериңер, келбей эле койсуңар деп атат. Ага бирок үмүткер болуп жабырлануучулар унабай атат.
келип акыркы өкүмдү жогорку соттон күтөбүз деп, адилеттүүлүк издеп келип атышат. Ошол жогорку соттун төрагасы Медербек Асанбеков ушул немени жеткирип коюңуздар суранабыз. Өзүнүн көзөмөлүнө алып туруп ошо калыс процесстик нормаларды бузбай, мыйзам чегинде кылмышкерлерге жазасын алып берүүнү суранабыз. Мен жалпы жабырлануучулардын атынан. Камалсын мошенниктер. сот залынан камалып узартуу процесси коюлсун. Сиздин кайрылууңуз. Мен кайрылуум сот залынан баардык мошенниктер камалып, Элдоско узартуу берилсин да. И тиги блогерлер бар го, чыгарып берген блогерлер. Алар деле мыйзамдуу түрдө жазасын алсын. Себеби алардын рекламасы менен биз барганбыз. Биз ишенип барганбыз ошолордун рекламасы менен. Ошондуктан аларга деле жаза берилсин.